Машинаны 22 апрель тапшырган болсом, мага чейин ким минген болсо, ошол брат чыдабай калыпты. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. Ассаламу алейкум. Жамаат, туугандар. 31 мүнөттө алып келип койдук. 816 рубль. Таксопарктан чыгып, машинанын подшипнигин алмаштырып, башка сервиске алып, развал схождение кылып, анан кийин Красногорск Павшинская пойманы көздөп по делам кылгам. Ошонун биринчи заказ Немчиновкага алып келип койдум. Алгачкы заказ. Все, Красногорскка чейин дагы 18 километр 25 мүнөт. Баарыңарга ассаламу алейкум. Аты жөнүм Гүлжигит, Москва шаарында Яндекс таксиде иштейт. Көпчүлүк учурда. Анан өзүмдүн жумушумду камерамда алып туруп тартып көрсөтөм. Болду. Эч кандай бирөөгө таксиге өткүлө иштегиле деп кеңеш бербейм. Ошол кириш сөз кылып айтып кетсем, 22 апрель ошол Volkswagen Kia Rio унаасын тапшыргам таксопаркка барып, такси менен коштошуп. Үйдө бир 8-9 күн жаттым, ойлондум, аны кылдым, буну кылдым, иш кылып айтор акыры эч нерсени таба албай, айласы жоктуктан кайра таксиге келдик. Таксопарктан чалып калышты. Өзүң айтып жүргөн машина бош, кандай дейсиң дегенден, все, брондоп кой, эртең барып алып кетем деп келдим. Жакшы вложение кылып коюшуптур машинага. Алдындагы, артындагы бамперди которушуптур. Бир стоп фара сынык болчу, осону алмаштырышыптыр. Жайкы дөңгөлөктөрдү алмаштырышыптыр. И плюс алдыңкы бир подшипникти алмаштырган экен. Мага чейин бир брат келип алыптыр арендага. Алган экен. Таксопарктан бир 100-200 метр договор түзүп туруп, машина айдап чыкканда эле ошол подшипник гудит эткен үндү угуп туруп, кулагым ооруп кетти да алып келип тапшырыптыр кайра. Анан ошентип мага кабар берип калышкандан кийин келдим, алдым. Өзүм ошол жанагы экинчи жак подшипнигин дагы котордук, развалга барып, развал кылдык. И все, ошону мен бензин куюп туруп ишти баштадым. Ошентип кайра өзүмдүн машинамга өзүм келип калдым. Вот. Эми баштайлы туугандар. Азыр бүгүн тем более мен Химкидеги квартплатым бүтүп, срогу бүтүп калып, башка жака көчүшүм керек. Красногорсктан квартира көрүп аткам. Азыр барып эми Красногорсктан квартираны көрүп, шарт-барты жакшы болуп, мага ыңгайлуу болуп аткан болсо, жаккан болсо, ошол жака жүктөрдү чытап коюп, эртең полноценный көчөбүз. Ошол. Бүгүн жумушту да кылалы, кандай кылат, эмне болот, чопо-чоң баардыгын көрөбүз, алдыңкы мүнөттөрдө. Кеттик эмес. Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман паркын сунуштап кетем. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссиясы жок. Жетип алсаңыздар болот. Таксиге тишелүү фон пакет документтер жазылат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там айырмасы жок. Экономдон Майбахка чейин улап беришет, доставка, грузовой, экспресс, ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төбөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттер Акимович YouTube каналынан деген промокод сөздү айтканын унутпаңыздар. Жана парктын шарттары толук туура келип аткан болсо, кошулуп менен чогуу иштеп жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Здравствуйте. Спасибо. Маршалары Балкова, да? Так, за этими машинками, да? Да. Можете, мы быстро выскочим. Пожалуйста. Все, спасибо. Ага, всего доброго. До свидания. Ага, до свидания. 14 мүнөт алып келип койдум. 516 рубль болду. Анан буларды алып келе атканда жаңы заказ түшүп калды. 100 километр, прикиньте, 99 километр. Маршал Балкодон, село Степановское дейт. Бул кайсы тарап болуп калат экен? Так. Бул примерно Жуковский аэропорттон да ары экен. Билесиздер, Скаттан ары чыгып кетет экен. Воскресенск, ошол тараптарга кетет экен мен. 1 саат 26 мүнөттө көрсөтүп атат, 99 километр. Интересно, акчасы канча болду экен билбейм. Көрдүңбү? Көптөн бери чыкпай, бир чыксам, анда да по Москве кататься этем деп ойлоп атсам, нет. Дальняк берип койду. Кеттик. Скорее всего, бул нормально акча болот го дейм. 2 hours later. Ага, все, до свидания. Силер мене продолжать эткенге заказ алып алдым да, болбосом жеткирип коет элем. Так, 337 рубль. Жанагыл заказ кандай эле
бир нерсе деген село, дальний поездка болчу. Отмена болуп калды. Подъездине чейин келдим, турдум, күттүм, чыккан жок, анан отмена кылды. И все, отмена кылып эле дароо аркасынан ушул заказды берип алып келип койдум. Канча мүнөттө алып келип койдум, бир 14 мүнөттө алып келип койдум, ошо. Же 7 мүнөттө, же 14 мүнөттө точно. Акчасын уже айттым, Даня. Хорошая смена. Спасибо. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Оплата наличный болчу. Качество обслуживания. Которуп койду. 521 рубль. 13 минутта алып келип койдук. Строгино, Катукова, билесиңер барыңар эле. Эгер таксист эмес бир туугандар болсо, элестетип эметип бергиле. Так, туалет издеш керек болот. Туалет. Көпчүлүк адамдар жазчу эле, эми туалетке барганыңда тартышың керек деп, ошо туалет издеп атам азыр. Туалет издеш керек, срочно. Two hours later. Таңда атырып коюу, күндүн чыгышын карагылачы, кандай гана кооз, кандай гана сонун, жаратылыштын сулуулугуна эмесине мындай бир суктанып бүтө албайсың да. Ушунчалык бир кооз, керемет да, көз тойбойт. Карагылачы. Эй, Манас ата болуптур деп. Короче, ошол туугандар, жигиттер, айымдар, мырзалар, красавчиктер, кетип баратабыз. Мынакей, мындай койчу силерге эле Сахара, пустыня болуп калсынчы, Короче, көчүп атабыз. Анан машинаны үйдүн жанына жакыныраак алып келдим да, ошто мүчүктөрүм учуруп атканга жакыныраак болсун депчи. И плюс машинаны алып келип коюп туруп эле түшүп кетейин десем, сиденьянын астынан крышка көрүп калдым. О, крышканычы негизи момундай турган. Момундай турган. Ушунун крышкасын көрүп калып атпайм. Бул не экен деп карасам, могу. Машинаны 22 апрель тапшырган болсом, мага чейин ким минген болсо, ошол брат чыдабай калыптыр. Буну эми ыргыталы. Бул негизи эле туура эмес нерсе да. Ошол. Кызды көчкөндө көрүпсүң демекчи, жүктөрүмдү жүктөп алдым, мынакей. Карасаңар болот. Мындай эле кылып көрсөтөйүн. Бир Озондун баштыгы жана ушундай эле жол, артта багажда эч нерсе жок, багажга эч нерсе салган жок. Матрас, журкан, сумка, кроссовка, майда чөйдөлөр салдым. Ошентсе дагы көп жүк болуп көрүнүп атат көзгөчү. Себеп дегенде мен бир 10-15 күн мурда Кыргызстанга баягы майда чөйдө, баягы кышкы кийим, кроссовкадан дагы эмелерди Кыргызстанга салып ийгем, бир чемодан кылып туруп. Ошентсе дагы ушунча көп кийим болот. Карагылачы. Силерде да ошондойбу же ошондой эмеспи? Кандай дейсиңер? Ну чё, урматтуу туугандар, мынакей буюрса убакыт сааты да келди бүгүн. Алгачкы күн 1 май жаңы райондо, то есть бул райондо мен мурун жашап кеткен 5-6 ай мурун. Адашпасам бир толугу менен бардыгын бириктирип санай турган болсо, бул жол мен бир 2 жыл, 2,5 жыл точно ушул райондо жашадым болуш керек. Вот, бүгүн TikTok, Instagram, YouTube баракчаларында ушундай челлендж баштагам. Ошол челлендждин экинчи күнүнө бир аз денеме активно чыгып коеюн, машыгып коеюн деп ошол жерге келип мынакей турник брусьяларды ойноп койдум. И заодно ушул роликтин аягын жазып коеюн деп атам туугандар. Кыскасы ошол смена полноценный болгон жок. Жогоруда башында айткандай эле таксиге кайрадан чыктым. Эми буюрса такси кылабыз жана блогерликти да параллельно алып кетебиз. Реклама, не реклама, иши айтор бүт нерсени кылабыз. Андыктан WhatsApp номерлерге кайрыла берсеңиздер болот. Вот, көп сүйлөбөйүн, комментарийде көп сүйлөйсүңөр, көп айтышат. Ошол, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз буюрса. Эми буюрса баштадык.